Кытайдын Ухан шаарында пайда болгон коронавирустун жаңы түрүнөн каза болгондордун саны 1114 жетти. Анда сыркар илдет 44.742 адамга вирус жуккан. Ал арада вирус жуккан 5000дей бейтаптын айыкканын белгилөө өтөлү. Учурда Кытайдын дээрлик бардык аймактарында вирусту жугузгандар байкалды. Андан сырткары 23 өлкөдө жана 3 административдик аймакта коронавирусту жугузгандар катталды. Айрыкча Жапонияда коронавирусту жугузуп алган адамдардын саны 204 жетти. Алардын 175 Алмаз Ханышасы круиздик лайнеринде вирусту жуккандар. Дагы бир белгилей өтүүчү жагдай вирусту жуктурду деген жаңы шектөөлөр кескен кыскарды. Маалымат Булак, Калыс медиа. Кытай эпидемиологу коронавирустун күчөгөн малы апрелде токтошу мүмкүн. Кытайдан чыккан коронавирустун күчөгөн малы февраль айына туш келет. Бул тууралуу Reuters агенттиги Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик атайын эксперттик комитеттин башчысы пулмонолог эпидемиолог Чужун Аншанын айтканына таянып жазып чыкты. Коронавирустун күчөгөн малы болжолдуу түрдө апрель айында токторуна үмүт кылам деген ал. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азырынча бул тууралуу маалымат бере элек. Маалымат Булак, Супер KG. Бишкек эркин экономикалык аймагында Кытайдан келген жарандар бар. Алар карантинден толугу менен өтүшкөн жок. Бул тууралуу ишкер Зарин Осмонова туруктуу өнүктүрүү боюнча Улуттук кеңештин алдындагы өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин 2-жыйынында билдирди. Ишкер айым коңшу өлкөдө коронавирус деген көйгөй бар экенин эскертти. Бишкек эркин экономикалык аймагында Кытайдын 185 жараны бар. Алардын 152си жаңы жылды тосууга мекенине кеткен болчу. Эми алардын бардыгы кайра келет. Учурда кээ бирлери кайта баштады. Түз рейстер жок, бирок башка өлкөлөр аркылуу транзиттер бар, деди Осмонова. Ал ошондой эле кытайлыктардын бардыгы 14 күндүк карантинден өтүшү керектигин эске салды. Биз аталган зонада иштейбиз. 14 күндүк карантинге чыдабай келе алгандарды Кудайдын куттуу күнү көрүп жатабыз. Өлкөдө вирусту жуктуруп алгандар болушу мүмкүн. Андыктан бийликти ушуга көңүл бурууга чакырам, деди ишкер айым. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү бардык өлкөдөн келгендер тыкыр текшерилип, көмөн жараткандар тездик менен аныкталып жатканын билдирди. Эстрада ырчысы Айгерим Расул кызынын муздан тайгаланып жыгылган видеосу социалдык тармактарда тарады. Маалыматка ылайык, окуя Орто Токой суу сактагычында болгон. Видеодон тоңгон муздун үстүндө акырын бараткан ырчы муз калдыгын тебемдеп жамбашы менен отуруп калганын көрүүгө болот. Окуяга күбө болгондордун каткырып күлүп жатканы угулат. Ырчынын айтымында алар чыгармачыл топ менен барып Орто Токой суу сактагычында тоңгон муздун үстүнөн клип тартып келишкен. Эске салсак, Айгерим Расул Маматкуловдун кызы. Бир нече күн мурда Москвада экс-президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу Назар Ньюс KG маалымат агенттигине укук коргоочу Токтайым Үмөталиева билдирди. 8 февраль күнү Москва шаарында Кыргыздын туңгуч президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Аскар Акаевге жеке телефон чалып көңүл айтты. Белоруссиянын биринчи президенти Станислав Шушкевич, Украинанын экс-башчысы Кравчук, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиевдер Аскар Акаевдин үй бүлөсүнүн аза кайгысын тең бөлүштү. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 4 бурчунан көңүл айтуу телеграммалар келип жатат. Кыргызстандын экс-мамкачы Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, экс-премьер-министр Танаев Болот Жанозаков, Кубанычбек Жумалиев, Болот Абелдаев, Курманбек Осмоновдор акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышты, деди укук коргоочу. Ага кошумча Россиянын Кыргызстандагы элчиси Аликбек Жекшенкулов барбагандыгын айтты. Ал эми акыркы сапарга узатуу зыйнатында диаспоралардын лидери жана аксакалдар Айдар Акаевдин кыркылыгы мекени кеминде өткөрүүнү жана Аскар Акаевди кеминге барууну сунуштады.
Бирок Аскар Акаевич ушундай жоопкерчиликтүү убакта бийлик кырдаалды корчотосун каалабайм деди. Аксакалдар: биз элдин алдында да, бийликтин алдында да жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деп айтышты. Аскар Акаев өз мекенине кайтып келиш керек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кыйын кырдаалда Аскар Акаевке айкөлдүк кылса Кыргызда султан сөөгүн кордобойт деген сөз бар. Өткөн болит тарыхта жаап салып, биз жаңыча кадам таштап чоң ийгиликке жетип, Акаевдин билимин элге пайдаланышыбыз керек, деди Токтайым Үмүталиева. Маалымат Булак, Калыс Медиа. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Илиптеги карапайым элдин өлүмүнө Россия менен Сирияны күнөөлөдү. Бул тууралуу Анадолу агенттиги билдирди. Туркия Асада аскерлерин Илиптин территориясынан тышкары зонада жок кылууга даяр. Биз провокацияларга көз жума албайбыз деп өлкө башчысы айтты. Белгиле кетсе, 10 февралда Илиптеги сириялык араб аскерлерине каршы согушкан жоокерлер Туркиядан америкалык пиротехникаларды алышканы маалым болгон. Россия менен Туркиянын ок атууну токтотуу демилгесине карабастан Илиптеги сириялык аскерлер менен жоокерлердин согушу январь айында күчөгөн. Акыркы маалыматтар боюнча сириялык аскерлерге провинцияга жылып борборго барчу жол менен бир нече калктуу жерлерди алууга жетишти. Өзгөчө 4 түрк байкоо посту бар Саракеп шаарын. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. Россиялык мушкер Хабиб Нурмухамбетов аралаш мушташ боюнча дүйнөнүн мыкты мушкери аталды. Шердок маалыматтык порталы дүйнөдөгү 10 мыкты мушкердин рейтингин жарыялаган. Анын алдыңкы сабынан Хабиб Нурмухамбетовду көрүүгө болот. Америкалык спортчулар Джон Джонсон менен Генер Сехудо 2-3 орунга ээлешкен. Андан кийин тизменин алдыңкы сабында тагыраагы 4-5 орунда Стив Миочич менен Даниэль Куремет турат. Мыкты 10 мушкердин арасында Жаңы Зеландиялык спортчу Исраэл Адесanya, АКШнын намысын коргоп беттешкен Камару Усман, Дематрус Джонсон жана Тони Фергюсон дагы бар. Австралиялык Александр Волкановский дагы мыктылардын катарына энген. Эске салсак, Нурмухамбетов 18 апрелде Нью-Йоркто UFC 249 турниринин алкагында Тони Фергюсон менен беттешкен. Баса UFC уюмунун президенти Дана Уайт, ирландиялык мушкер Конор Макгрегор Россиялык Хабиб Нурмухамбетов менен чемпиондук куруу үчүн кайрадан беттеш өткөрө турганын жар салган. Эки мушкердин биринчи беттеш 2018 жылдын октябрь айында болгон. Анда россиялык мушкер каршылыгын жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук намын коргоп калган. Быйыл 18 январда Лас-Вегаста өтө турган турнирде Макгрегор америкалык Доналд Серронни нокаут менен утуп алган. Маалымат Булак, Спутник KG. Жээнбеков: ишкерлер органдар аларга басым кылып жатканына даттанышууда. Президент Сооронбай Жээнбеков бизнес ассоциациялар жана ишкерлер укук коргоо жана мамлекеттик текшерүү Мамлекет башчы бул тууралуу 12 февралда Бишкекте аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн өнөр жайын жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин 2-жыйынында айтты. Жээнбеков аймактарга инвестиция тартуу талаптагыдай жүрбөй жатканын белгилеп, Жогорку кеңеш, сот, укук коргоо органдары өкмөт кошулуп бул маселени талкуулап, мындай көйгөйдү чечүүгө сунуш берүүгө чакырды. 5 февралда Жогорку кеңештин талапкерлиги вице-премьер-министрликке жактырылган Эркин Асрандиев алдыда 3 багытка бөлүнгөн планы бар экенин айткан. Биринчиси Евразия экономикалык биримдикке байланыштуу маселелер, экинчиси инвестиция тартуу, үчүнчүсү ишкердиликти өнүктүрүү. Маалымат Булак, Азаттык. Кытай товарларды тартыш болуп, ишкерлер кыйнала баштады. Бийлик эмне дейт? Кыргыз-Кытай чек арасы жабык тургандыктан өлкө ичинде көпчүлүк товарлардын тартыштыгы байкала баштады. Муну айткан ишкерлер дефиценттин айынан кымбаттоо башталганын кошумчалашты. Кытайдан товар таш оокат кылган ишкерлер күндөн күнгө кыйынчылыкка кептелип бара жатканын айтышат. Мисалы, иди-шаяк саткандар кашык менен бычак калбай бара жатканын кабатырланса, тикмечилер жайкы кийим-кечек ылайыктуу кеземе таппай бушайман. Эске салсак, февраль айынын башында Кытайда пайда болгон коронавирустун айынан Кыргыз-Кытай чек арасы абал турукташканга чейин жабылганы айтылган. Дордой базарында кийим-кече саткан Темиркул Багышбековдун айтымында ушул тапта айлантууга товары аздардын сатарга дээрлик эч нерсеси калбай бара жатат. Дордойдо ишкерлердин 70% товарды Кытайдан алат. Акчасы көптөр Кытай жаңы жылында кире албай калабыз деп запастап алып коюшкан. Ал эми айлантууга товары аздар калган катканын сатып отурат, деди Багышбеков. Ишкер кошумчалагандай товарлардын азайышына баасына таасир этип, ар бир кийимдин үстүнө 5-10 сомдон кошуп саткандар бар.
Ушундай эле көрүнүш идиш-аяк саткандарда да болуп жатат. Жунхай базарында иштеген Динара Откорбаева эң өтүмдүү товарлар түгөнүп бара жатканын билдирди. Ашкан оокаттардын арасынан кашык, бычак, чыны сыяктууларды эл көп алат. Алар азайып жаңы товар алдыра албай жатабыз. Беринселин ишкерлер баасын бир аз көтөрүп койду, дейт Откорбаева. Кызыгы, медициналык шаймандар, дарылоодо керектөөчү материалдар дагы түгөнүп калган дүкөндөр бар. Бишкектик Жанышбек Рыскулов бир нече жылдан бери Кытайдын стоматологиялык клиникаларда керектелүүчү шаймандарды, тиш оңдоого жумшалуучу каражаттарды ташып иштейт. Товары жок калганына 2 апта болуптур. Бишкекте тиш доктурлардын курал-жарагын 2 гана дүкөн сатат. Алардын товардын тартыштыгынан баалар азма-маз көтөрүлүптүр. Аны саз келгенсип курьерлер үстүнө кошуп сатып жатыптыр. Бирок айласы кеткен кардарлар кымбат болсо дагы запастап алууда. Мындан улам жакынкы арадагы стоматологдордун кызматы кымбаттап кетпейби деген суроо жаралат, деди ишкер. Тигүү секторунун сырьёсу азайып, жайкы кийим-кечеге ылайык кеземелерди базардан табуу маселеси жарата баштаганы дагы белгилүү болду. Кездеме гана эмес, топчу, жеп, сыдырма сыяктуу майда чүйдөлөр алтынга тете болуп турганын айтышты. Жайкы кийимдерди тигүүгө киришкенбиз, бирок акыркы ирет базарга барганда керектүү нерселерди таппай, башкасын алууга туура келди. Айла жок моделлерди өзгөртүп жатабыз. Товар ташуучулар чек ара марттын башында ачылат деп жатыптыр. Жогорку жактан тагыраак маалымат берип, абалды түшүндүрүп койсо жакшы болот эле, деди. Бишкектеги тигүү секторунун биринин технологу Сезим Медетбекова. Ушундай эле жагдай турмуш тиречилик техникаларын саткандарда, Instagram тармагы аркылуу интернет дүкөн иштеткендерге дагы жаралып жатканын айтууда. Кытайдан товар киргизилбей жатканын чек ара кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык жүк ташуучу унаалар Кыргызстанга бош кирип жатышат. Кытайга барам деген чет элдик эч тоскоолсуз өткөрүлүүдө, бирок Кыргызстанга эч ким киргизилген жок. Товар тартыштыгы боюнча абал тууралуу президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү, экономика жана финансы саясатынын бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевге кайрылдык. Анын айтымында, экономика министрлиги чек араны узак мөөнөткө жабышынан улам келип чыгышы мүмкүн делген сырьёолук товар дефицити боюнча тобокелдиктерди анализдеп жатат. Чек аранын жабышы Кыргызстандын экономикасынын ар кайсы тармагына канчалык таасир экенин айтууга азырынча эрте. Анткени коңшу өлкөдө коронавирус чыгышы салтка айланган жаңы жыл майрамы менен туш келип калды, деди Иманалиев. Ошондой эле ал Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштамасы боюнча коронавирустун алдын алуу максатында көрүлүп жаткан чаралар соода-саттыкка жана товардын айлануусуна таасир этпеши керектигин кошумчалады. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус 2019 НКОВ экендигин аныктап, эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Акыркы маалыматтарга караганда Кытайда коронавирустан каза тапкандардын саны 1113 жетти. Ал эми жалпы жуктургандар 46 000 болсо, сакайып кеткендер 4740 киши экени айтылды. Маалымат Спутник.